Жақсы бүтіп тұр бе? Қанша комната? Одна комната. Сіз алдыңыз ба? Қайда іштейсіз? Мен трудсовета учитель. Министерство труда іштейсіз? Еңбек министрлігі. Қанша жыл болды іштегеніңізге? Алжақта іштеген 3 жыл, а так в целом у меня опыт 6 лет. 6 лет, а очередьте тұрам июль месяц 23-го года. Bir жыл мұздалы жеттіңіз бүйі? 2 жыл. 2 жыл, 2 жыл, 20 жыл. 2 жыл, Ана сол жаққа бұрып тұр. Сіздерге рахмат. Үйлеріңіз бар ма? Қанша балаңыз? Үйде ана бияққа есіне салым жоқ. Шыған өшті. Жақсы өткен? Жақсы, солын ай. Сапаты қандай екен сапаты? Жақты, бүгін 8-ден бір өшіп тұр, солын ай жақсы. Қызымызға бұйрығына келін сіздер үшін. Елдің көп проблемасы шешіп. 2 жылдан бері сүйіп аз. Кіші мекеніңіз қаяқтан болады? Мен Алайдан боламын. Алайдан? О, жақсы. Алайлықтар Бішкекке келіп аттыр да? Біз көйен олда. Намаз диyelim. Құт болсын деп квартираныз. Çoğun raqat. Құт болсын. Қандайсың abi? Үйің бар құт болсын. Жігіттер тұр ғой бе? Алейкум ассалам. Üçüncü jigit. 3 balalısın bu? 3 öten erkek be? Aymana değil. Kayer'de işteyiz? Telefon numarayı Salamidin Bazar'da. Salamidin Bazar'ında? Yaxşı. Qancha 3 komnat mı? 3 komnat. Ha, 3 komnat. 3 balan var ya. Yaxşı 3 balaga 3 komnat yaxşı degan tur var. Nemelerin kачествосы qanday ekan? Sapati. Жақсылықтарға қызмат үй болсын. Tamam, Rahman. Kanınız geçsin, Rahman. Kanınız geçsin. Salamatçılar, konuşmalar bu olsun. Salamatçılık. Жақсы бала екен ғой. Қанша жашта бұл? Атың кім? Я. Атай. Атай ғой молодец. Konuşmalar bu olsun. Қанша комнат бар? 2. Ата-енесіне қойсын, да? Сапаты қандай екен сапаты? Айва жашкына. Жақсы деп өтер? Айва жашкына. Рахмат сатырмыз. Чоң рахмат. Сізге, сіздің командаңызға чоң рахмат. Строительный компаниялар бар. Біз аябай разылықты білдіріп отырсыз. Мен айтудан байтын бері келгендері туғандарыма көзі бар емес, көзі жоқ кіші тоқырларда көреді бұл үшін іштегенде отырды. Сіздің командаңызға бізді Құдай бір 7 миллион елге Қырғыз елінде. Şu 2 dostum жаратып o Құдайға мен көтеріші. Сіздер егер 35 жыл бұрын келгенде, o ne ürünüzde ürünü olmalı. Şveysarya болып қалмаған керсей. Жақсы işin, razı olsun. Razı отырамын. Жақсы тұрыңыздар. Рахмат сізге дағы. Саламатсыңар дағы бір жолы. Алейкум ассалам. Құт болсын квартираларыңа. Girip çıktыңар ба? Көрдіңер ба квартираны? Көрілексіңер ба? Сапатын қарап қойғыла, сапаты начар болса айтасыңар. Жарай ба? Рахмат сізге чоң рахмат. Барыңар бұл жерден үй алғандарыңыздар ба? Girelek болсаңар, азыр кіресіңер да? Сізге чоң разы. Мен қарап шықтым, жақсы екен, сапаты біле жақсы екен. То баяғы кейбірі арызданып отпай, сапаты начарырақ болып қалыпты, шашылып жасай қойып тұр деп. Андайда болушы мүмкін. Біз бат-баттан жасағыла, бат-баттан үйіменен қамсыз қылалы деп талапты қойып отауыз да. Бая долгострой деп қойып қорыс айтты, ошондай болбосын деп отауыз да. Сізге де тұрып қалбасын. Сізге чоң разы. Бар болыңыз андай. Жақсы. Кимиңер алдыңар квартира, қанат? Алғандар қол көтерілеші квартира. Сізді қойшы.
Siz сайтикте иштейт экенсиз, Siz каякта иштейсиз? Мен IT специалистмин. IT? Кайсы жакта, кайсы эмеде? Өзүм жеке компания. Жеке компания. Кезек менен алдыңыз да? 25 жылга алдыңызбы? 18 жыл. 18 жылга? Жарымын төлөп алгандардансыз. 50%. 25 жылга ким алды? Я алып турмун. 25 жылга? Канча комната алдыңыз? Однокомнатный. Каякта иштейсиз? Эмгек акыңызбы же тазалыкта иштейсизби? Канча колуңуз каласыз? Айлык. Эмгек акым 50 миңге чейин. 50 миңге чейин? Жакшы экен. Анда 15 миңди төлөйсүз, 35 миңи жашооңузга жетеби? Ашы бергенбиз. Мейлеми, жакшы, кут болсун. Ага көргөнүздөр кут болсун. Жакшылыкка гана кызмат кылган үй квартиралардан болсун. Рахмат. Жерде 60 дизик. Качество бар, качество. Карап бол, региондогулардын бардыгын айтканда шашпак. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Борбор калабыбыздын тургундары. Жарандарды турак жай менен камсыз кылуу мамлекеттин эң башкы милдеттеринин бири. Биз ушул милдетти так жана жоопкерчилик менен ишке ашырууну тынбай улантып келе жатканыбызга өзүңүздөр күбө болуп жатасыздар. Натыйжада бүгүнкү күндө турак жай фондун кеңейтүү аркылуу өз жарандарыбыздын муктаждыктарын акырынкы менен канааттандырып келе жатабыз. Анткени ар бир адамдын үй жайга ээ болушу бейпил жашоонун, коопсуздуктун жана келечекке болгон ишенимдин негизи десек болот. Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн бардык аймактарында ипотекалык үйлөрдүн курулушу кеңири кулаш жайды. Борбор калабыбыз Бишкек шаарында турак жай комплекстери, ал эми Жалал Абад облусунда көп патрилүү 2 конуш ийгиликтүү бүткөрүлүп, жарандарга жеңилдетилген ипотека шартында берилди. Бүгүн биз Борбор шаарыбыз Бишкекте дагы бир турак жай комплексин мына бул Калый Молдобасазов көчөсүндөгү 225 патрилүү заманбап жана ыңгайлуу үйдү тургундарга тапшырып жатабыз. Мен алгач бул жерге чогулган эл журтту, айрыкча үйлөрүнүн ачкычын чыдамсыздык менен күтүп жаткан мекендештеримди чын дилимден куттуктап өтөйүн. Ак өргөңүздөр кут болсун, коломтоңордон от өчпөсүн. Урматтуу калайык калк, бүгүн биз жөн гана көп кабаттуу үйлөрдүн бүткөрүлүшүнө күбө болбостон мамлекет жүргүзүп жаткан турак жай саясатынын иш жүзүндөгү жыйынтыктарынын үзүрүн көрүп жатабыз. Бул заманбап жана ыңгайлуу көп кабаттуу үй Менин үйүм программасынын алкагындагы дагы бир чоң ийгилик десек болот. Менин үйүм программасы жарандарыбыздын жашоо шартын өзгөрткөн, алардын келечекке болгон ишенимин бекемдеген мамлекеттик деңгээлдеги маанилүү долбоор. Аталган программа аркылуу Кыргызстанда жалпысынан 70 миңге жакын батирлердин курулушу башталып, алардын басымдуу бөлүгү активдүү фазада турат. Бул үйлөр бүткөн соң 10 миңдеген үй бүлө өз үйүнө ээ болуп, кубанычка бөлөнүп, жашоосунун сапатын жогорулатат десек болот. Бүгүнкү күндө бүткөн үйлөрдү четинен жарандарыбызга тапшырып келе жатабыз. Турак жай маселеси бүгүнкү күндө элибиз үчүн эң куруч темалардын бири болуп келгендиги талашсыз. Ага болгон муктаждык жана суроо талап жылдан жылга өсүүдө. Бул көрүнүш калкыбыздын демографиялык жактан өсүшү, жаш үй бүлөлөрдүн өз алдынча жашоого умтулуусу, чет өлкөдөн кайтып келип жаткан миңдеген мекендештерибиздин өз алдынча үй жай күтүү тилеги менен байланыштуу болуп турат. Менин үйүм программасы дал ушул үмүттөргө жооп берип, жарандардын реалдуу муктаждыктарын учурунда чечүүгө багытталган механизмге айланды. Бүгүнкү күндө бул программага катышып, турак жай алуу үчүн кезекте тургандардын саны 58 миңден ашты. Бул сандар үй жайга муктаждардын эле эмес, жарандарыбыздын мамлекеттик программага арткан үмүтүнүн жана ишениминин ачык көрсөткүчү десек жаңылышпайбыз. Ар бир статистикалык сандын артында реалдуу үй бүлөлөр, алардын тилеги жана үмүтү турат.
Biz бүгүnkү күнгө чейин 10.800 үй бүлөнү камсыз кылып койдук. Албетте жарандарыбыздын муктаждыгы мамлекет үчүн дагы чоң жоопкерчилик жаратат. Бирок дал ушундай жогорку суроо талап программабыздын актуалдуулугун туура багытта экендигин жана мындан ары да кеңейтилип күчөтүлүшү керек экендигин тастыктайт. Буга чейинки үй тапшыруу учурларында айтып келдим белем, бул жерден дагы бир ирет кайталап баса белгилей кетейин. Мамлекеттик ипотекалык компания алдыдагы 5 жыл ичинде муктаж болгон жарандарыбызды турак жай менен толук камсыз кылууну максат кылып жатат. Бул чоң пландар жарандардын үй маселелерин чечүүгө багытталган иштин бир гана бөлүгү. Алдыда дагы көптөгөн турак жай долбоорлору ишке ашырылат. Ош, Баткен, Жалал Абад, Ысык көл, Нарын, Талас, биягы Кара Балтадан Токмоктон бери карай үйлөрдүн салынышы кызуу жүрүүдө. Жарандарыбыздын жашоо шарттарын жакшыртууга мамлекеттин бардык болгон күч аракетин жумшап жатабыз. Андыктан турак жай курулушу боюнча стратегиялык пландар узак мөөнөттүү мүнөзгө ээ. Ал эми заманбап жана ыңгайлуу турак жай объектилери келечекте дагы курула берет. Шаарлар менен райондордун борборлоруна бийик кабаттуу үйлөр курулуп бүткөндөн кийин план боюнча айылдарга өтөбүз. Айылдарга деле ушундай шарттарда 25 жылга чейинки ипотекалык негизде жер тамдарды куруп беребиз. Ошентип өлкө боюнча жарандарыбыз айылдарда да өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй заманбап үйлөрдө жашагандай шарттарды түзүп беребиз. Бул заманга дагы Кудай буйрса алдыда келе жаткан 5-10 жылда жетип калабыз. Мен ушул жерден райондор менен шаарлардын жетекчилерине кайрылып кетким келип турат. Рай борборлор менен шаарлардын ичиндеги бош жаткан жерлер менен көп кабаттуу үйлөрдү салууга ыңгайлуу жерлерди мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп бергиле. Мен 5 жылдан бери кайра кайталап айтып келе жатам. Силер болсо жеке кызыкчылыгыңарды биринчи орунга коюп, жерлерди жеке жактарга кармата берип жатасыңар. Мына ушундай фактылар менен камалып кеткен мэрлер менен акимдерди өз мына эл журттагы жалпы эр журттагы көрдүңөр. 1000 үй бүлөнү батырчу жерди бир кишиге кармата салып жатышат. Албетте чөнтөк кызыкчылыктар үчүн. Кеч боло электе кайткыла мындай коррупциялык көрүнүштөрдөн бийик кабат үйлөрдү курууга мүмкүн болгон жерлердин баарын мамлекеттик ипотекалык компанияларга өткөрүп бергиле, компанияга. Катып жатпагыла андай жерлерди. Биздин өлкөбүздүн аянтынын 94%-ын тоолор ээлейт. 6% түз жерлер, ошону унутпагыла. Biz бүгүнкү күндө эле эмес, келечек муунду дагы эстен чыгарбашыбыз керек. Ошондуктан колдон келишинче курулуштарды туура карай эмес, бийиктикке карай салганга басым жасашыбыз керек. Урматтуу мекендештер, бүгүн тапшырылып жаткан жаңы үйлөр сиздер үчүн кубаныч менен бакытка бөлөгөн үй бүлөлүк чоң очок болуп берет деп мен ишенемин. Жаңы үйүңүздөр кут болсун. Аллахым бүгін бізге ушундай сонун күндү буйруган экен. Ажообуздун Садыр Жапаров, Садыр Нуркожоевичтин атынан ачкы чалганыма мен абдан кубанычтамын. Ишиңизге ийгилик. Сонун үйлөрдү, жолдордун баары оңдолуп, элдин шартын оңдоп берип атасыз. Кыргыз элим сиздин эмгегиңизди баалап барктап билет деп ишенем. Тарыхта каласыз деген ишеничим бар.